Comtur Gold Company ишканасынын Кыргызстандын менчигине өткөндөн берки ишин алтындын казынып алынышын жана сатылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен бирге Comtur кенине барып келгенин 30 январда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Иш сапардын жүрүшүндө алар негизги карьердин Петров көлүн, калдык сактоочу жайлардын абалы менен таанышып, алтынды бөлүп алуу фабрикасында болушту. Эл өкүлдөрүнө жүргүзүлүп жаткан иштер өндүрүштөгү абалды реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөөчү жана алтынды уурдап же уруксатсыз алып чыгуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу коопсуздук жана көзөмөл системасы тууралуу маалымат берилди. Алтындын ар бир граммы көзөмөлдө деп белгиленди ишкананын жетекчилиги, деп айтылды басма сөз кызматынын маалыматында. Мекеме билдиргенде 2022 жылы алтынды бөлүп чыгаруучу фабрика 17,3 тонна алтынды өндүрдү. 2023 жылы 14 тонна алтынды өндүрүү планы коюлууда. Кемпир абадты коргоо комитети бул иш боюнча кармалып, азыр ооруп жаткан аялдарды саясатчылар Азимбек Бекназаровду, Равшан Жээнбековду, Мамбет Жунусабыловду жана активист Таалайбек Мадаминовду ооруканага чыгарууну талап кылды. Бул тууралуу кат комитеттин Facebook'тагы баракчасында жарыяланды. Кемпир абадты коргоп камакта жаткандар саясий туткундар. Жогорку кеңештин төрагасына, адам укуктары боюнча түзүлгөн комиссиянын төрайымы Гуля Кожомкуловага, Акыйкатчы институтуна, кыйноолорду алдын алуу борборуна кайрылып, биздин талапка көмөктөшөт жана абактагы абалыбыз менен жакындан таанышып кетет деп ишенебиз деп жазылган анда. Кайрылууга тиешелүү тараптар азырынча жооп бере элек. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер, жалпысынан 30га жакын адам жапырт кармалган. Январь айында Кыргызстанда бензиндин баасы 3-4 сомго арзандады. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Бишкектеги маалымат жыйында Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов билдирди. 2023 жылдын башынан тартып бензиндин баасы арзандады. Бул сезондук көрүнүш. Орусиядагы заводдор декабрь-январь айларында күйүүчү майдын дүң баасын арзандатты. Бул көрүнүш февраль айына чейин созулат деди ал. Мындан тышкары өлкөдө күйүүчү майдын жетиштүү запасы бар экенин да кошумчалады. Кошумчалай кетсек, Кыргызстан жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керек дейт. Өлкө мунайга дээрлик Орусиядан көз каранды.